Биз азыр Баткен районунун Бужум айылында Алима Ташкожоева эженин короосунда турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй ушундай малиналарды өзүнүн короосунда өстүрүп, атайын кирешелерге чыгып жаткан учур экен. Малинанын акыркы түшүмүнө жетишип калдык. Бул жерде жыйым терим иштери жүрүп жатыптыр. Негизи малинанын полк сорт экен. Бүгүнкү күндө бул сорттун өзгөчөлүгү, аны өстүрүү сырлары, деги эле малина жөнүндө кененирээк алдыда маалымат берем. Алима Ташкожоева 4 баланын энеси, мектепте тазалоочу болуп иштейт. Жумушунан сырткары үйүндө малина өстүрүп киреше табат. Азыр малинанын акыркы түшүмдөрүн жыйнап жаткан учуру. 3 жыл болду. Ушу балдарым көчөтүн Россиядан алып келип, сайып биринчи жыл болбоду, экинчи жыл ham жакшы болду. Быйыл Кудайга шүгүр жакшы болуп атат. Башка эгиндерге караганда бул анча эле неме экен. Жакшы экен, түшүмдү жакшы берет экен. Алима айымдын айтымында 3 жыл мурда көчөтүн отургузуп, аны өстүрүп, мөмө бергенче зор мээнетти талап кылат. Жылына 2 жолу бышкан малина күнүнө 40 килограммга чукул түшүм берет. Аны коңшу колоң туугандарга сатам дейт. Башыда эккенде жыда назик болду да. Көктөт албай ыраса кыйналдым. Кийин 2 жылдан кийин чүткө кирип, мага ыраса жакшынан неме берип калды. Өзүңдүн күнүмдүк турмушуңа ham болот экен, анан коңшу колоңуңа ham жетет экен. Малина сууну көп талап кылат. Оттон тазалап, өсүмдүктүн астына азыктарын салып кароого муктаж. Малина мектеп жабылгандан кийин малина башталат. Ого чейин чабык, отоо, суу коебуз убагында. Немесини беребиз, азыгыны берем. Ошол мектеп жабылып, ремонт бүткөндөн кийин малинан башталат. Малинаны өндүрткөнөн малина. Муну 2-3 жылдан бери мындай сырыны билип калдым да. Ошого мына коргонум кичинелик кылып атат. Айыл өкмөттөнбү же бир немеден болуп, бизге аренда жер берсе, ошого көктөтсөм, элиме ham жакшы, өзүмө ham жакшы. Кичине элиме салымым тиеби деген үмүттөмүн да. Айыл өкмөткө кайрылгансыздарбы? Жок. Кайрылбадык. Эми кайрылсамбы деп турам. Маалыматтарга таянсак, Баткен районунда 3 гектар жерде малина өстүрүлөт. Ага Маросейка, Патриция жана Теренти сорту көп өндүрүлөт.